Прямой. Салам алейкум. Отыр шашпай, Отыр өрле, давай. Медальді берсең? Медальді бер, көрсетіп қол. Достор, мына U23 золотой медаль. Иншаллах, келді, бұйырса. Барыңарды құттықтайбыз. Жеңіс менен Кыргыз эли. Алдыда кайсы турнир болот? Сомнениям бар болот, буйрса. Алда кайсы турнирлер болот я? Алдыда пока бул жылдын акыркы турнири болуп окшойт мен үчүн. Эс алабыз. Эс алабыз, Нормально чейин. Пока эс алат. Январда жаңы план коюлат, ошондон белгилеп болот. Секрет. О, келдик. Эмне деп коюп берет ыске? Страничка. Ну, бирок ахватты эмне 5 миң болот. Фристайлдабы? Так, мынакей достор, U23 алтын медаль. Азыр сереброда келет. Достор, уялбай, тартынбай суроолордон берип, Чече алайын, муну. сүйлөшүп, маектешип отуралы гана. Жакындан таанышалы дегендей. Алмаз канчадасың дейт? 23. 23. 13? 23-тесің? 124 каратайм күчтүү. Бул болсо Гарке, мынакей биздин спортсмендерге дуа кылып жүргөн бала ушул. Дем салып, Гаркени бир тааныштырып коелучу кана. Ар бир оюндун артында жакшы бир молдо жүрчү дейт. Ошо молдобуз Мухаммед Али. Мынакей биздин Гарке. дем салып, дуаларын окулуп. Гаркебиз өзү медреседе эме? Устаз. Медреседе иштейт. Өзү медресени канча жыл окудум досум? 10 жылдан ашыгыра окуду дерлик. Өзү азыр устаз болуп, быйылдан баштап эмгектене баштады. Куран жарыш боюнча Кыргызстан 2 жолку вице-чемпиону. Засудили. Мына достор, ушундай жеңиштин артында көптөгөн команда болот. Азыр полный команда келсин да. Да, келет. Келдик балдар. Так, Бекболот Бекболоттор аз баарды келишет. Биз кичине эртерээк жетип калдык бул жака. Башкача рюкзак ыйлап келе балар, Ак болсун. Комплименткен да. Так, Абдурахманов Мухаммад дейт. Окуганды билем. Окуй калмакчы сен ким? Азаматтар, жигиттер, Бекболот уткансың, тартып койду, өзүң оюн кандай дейт. Ошону айтып койчу. Бияка. Бекболот уткан дейт. Жигиттер уткансың, тартып койду, өзүң оюн кандай дейт. Кана өзүң жеке оюңду. Бекболот схваткасы боюнча финал. Финалда схватка боюнча ушул судьялар жактан, айлар жактан түшүнбөстүктөр болуп калды. Жанагы жерде Азербайжандын акыркы кыймылычы. Ал жерде агайларыбыз судьялардын эмесине алданып калды, ортоңку судьяга. Ал жерде 3 судья болот. Ортоңку арбитр, анан боковой судья, анан главный арбитр деп. Ортоңку судьяны көргөзүш боюнча 2-2 көргөзгөн. Агайлар ошону көрүп алганда 2-2 берди, туура эле деп. Боковой судья менен главный арбитр ал экөө 4төн көргөзүп, экөө 4төн жазып койгон, ошо менен 4 жазылып кеткен. Ал жерде 4 бол, эгер 4 берип койгондо агайлар эртеле челленджди ыргытып, оспаривать этишпек. Эртелечи. Аны агайлар билген жок, 2-2 жазылды деп агайлар челлендж ыргыткан эмес. Ал челлендж 10 мүнөттөн 10 секунд убакыт өткөндөн кийин челлендж каралбай калат. Анан аягында ушундай болуп калбады. Ал жерде судейский ошибка болуп калды чисто. Судьялардан, Судьялардан эми биздин федерация кетириптир письмо жалобы менен. Аны кандай карайт? Болуп жатышат мында. Жок, уже бербейт. Баары золотаны бизге кайрып бербейт. Анткени тигинин колун көтөрүп чыгарып беришти да. Тигин колун көтөрүп чыгарып бергенден кийин кайра болбойт. Анын просто жана судьялардын өздөрүнүн эмесинен решение алышы мүмкүн. Жанагы
категорияларынан. Сөгүш айтылышы мүмкүн, ар кандай чаралары көрүлөт экен да. Эмесинен ажыратылышы мүмкүн жанагындай. Өздөрүнүн категориялары бар, булардын дагы высший, олимпийский категория, ушундай-ушундайчы. Штрафтарын алат. Ылдый чүрүш мүмкүн да. Эрназар Мускаев менен күрөшкөнбү дейт. Сбордо жүргөндө күрөшкөн. Мускаев менен мындай официальный турнирлерде күрөшө элекпиз. Кызык мен үчүн да күрөшөшчү Мускаев менен. Мускаев менен күрөшөт буюрса. Чамизон менен схватка менен күтүп атабыз. Чамизонун күтүп атабыз баарыбыз. Азыр келе атышат, Бекболоттор баары келе атышат. Биз эртерээк келгенбиз, ошол өзүбүз отурабыз. Ойлоп калбагыла бөлүнүп кетип калыптыр деп. Бар эле эме кийип алыпсың, капа кийип алыпсың деген суроолор берип аткан кантип. Брекет бар болчу раз, брекет. Брекети бар просто бул. Анан бир комментарийде окугам, айткандай Абдул Саламов эме комментарий берип атканда, может брекетти жаап сүйлөп атсамчы, насыбай аталган болуп эстеди. Брекетти жаап аткам менчи. Кандай комментарий кеткен. Кызык комментарийлерди кетирип калышты да, мага чүрөлөрчү, ошону окуп калдым. Насыбай аталганмы деп. Брекетти жаап аткам. Эрназар, куттуктайм. Тойдо отуруп, той эмес сенин күрөшүңдү кызыгып переживать этип отурдук дейт. Карачы, тойдо отуруп. Мен үчүн переживать эткениңер үчүн чоң рахмат. Сезилип атты бизге. Ар кандай видеолор келип атты. Ошо ким тойлордо жүрүп, свадьбада жүрүп көрүп аткандарды көрүп аттык. Туугандар, чындап рахмат, мындай жакшы колдоо көрсөттүк баарыбыздан. Ошонун артында чемпион болуп отурат буюрса мынакей. Ушундай эле колдоп жүрө берле. Азыр кайсы өлкө турат? Биринчи орунда күрөш боюнча дейт, эркен күрөш боюнча. Россия, Америка да, андан Иран. Россия, Америка, Иран. Первый тройка, да? Ушул 3 держава да, биринчиликте. Андан эле Кыргызстан 5-чи. Андан буюрса Кыргызстан мына командабыз толтуруп алсак, дагы 1-2 жылдын ичинде буюрса андай чоң державалар менен дагы стенка күрөшүп койгонго биздин акыл жетет да, балдар травмадан чыкса, шуну эстерибиз. Атай байке салам алейкум дейт, биякта учурашып атышат. Жанагы проигип чапкан бала ким? Красава дейт. Тайырды айтып атат окшойт да, Тайырды. Тайырбек тоже восходящая звезда буюрса, жакшы күрөшкөн, жаш бала. Буюрса жакшы чыгат. Биздин спортчулар негизи эле эркин күрөшүүнүн спортчулары жакшы келатат, баардыгы жаш состав буюрса. Иншалла ошол состав. Уларыбыз 95, 96, 95тен да бир эле бар. 96, 97, 98. Бул балдар футболду да жакшы ойнойт окшойт да дейт. Так, айта кетсек мынакей. АПЛ 98 Роор 98тен команда. Ошо сборный эменин волей борьбанын эмеси командасы десек болот. Аякта ошо сборныйдагы балдардын дээрлик 70-80% ойнойт ошо аякта. Футболду жакшы ойношот, чындыгында футболду канчадан бери ойношот. АФЛ деген биякта бул среди взрослых бул, Ооба. Среди взрослых лига. Среди взрослых любителей, любительдер арасында ойнот ошол жакта азыр. Рейтингде биринчиге чыгышыптыр. Так, жакшы бир суроо. Күрөшкө барып жүрүп, насыбай тамеки чеккен балдарды көрүп жүрөбүз. Силердин оюңар кандай дейт? Жалпы оюңар баарыңардын. Кандай десек? Биздин курамада андай бала жок. Насыбай аткан, мурун болгонбу, болбогонбу, точносын айта албайм бирок. Азыр биздин эркин күрөш курама командасында андай жок. Насыбай атып, чегип, чемеккен балдар. Анткени жаш команда ойлойм. Командабыз жаш. Андайга деле жетише элекпиз. Кимден жакшы түшүнүүбүз бар, Кудайга шүгүр. Жаныбызда каркебиз жүрөт дайыма. Өзүнүн насаатын айтып, урушуп, туура месеге иштерди кылып атсак. Биздин курама командада андай балдар негизи жок, бирок күрөшкө барып, өзү үчүн күрөшкө барып жүргөндөр балким болушу мүмкүн, бирок ал деле эми туура эмес көрүнүш негизи эле. Спорт туура эмес жагынан кандай десем,
чала спортик деп атат го, ошол сыяктуулар да. туура. Спорт болгондон кийин спорт менен кетиш керек. Так, бирөө дагы кабыл тилек жазыптыр. Байкемден Эрназардын күрөшүн көрдүңбү деп сурасам, бүт күрөшүн 1 эмес 6 жолу көрүп чыктым дейт. Ошондой эле мен күнүгө көрүп Эрназар инибиз менен сыймыктанып жатабыз дейт. Рахмат. Колдоңорго чоң рахмат. Чоң зал салабыз деп жатышабы. Так, следующий турнир буюрса уже эмки жылдан башталат, 2022-ден. Так, достор, анда жакшы маек болду. Дагы чыгып турабыз пат-паттан эфирге.